Таким воздух. Воздух қандай. Пожалуйста. Бишкекте милиция кызматкерлеринин кармоосу учурунда 37 жаштагы киши каза болду. Ички иштер министрлиги бул окуянын чоо жайы боюнча маалымат берди. Маалыматка ылайык 9 август күнү кечинде милицияга белгисиз киши Кыргыз Улуттук университетинин жатаканасынын 3-кабатынан секирүүгө аракет кылып жатканы жөнүндө кабар түшкөн. Ал жерге барган укук коргоо кызматкерлери аны секирбөөгө көндүрүп ылдый түшө башташкан. Ошол маалда берки киши колун бошотуп качып кеткен. ИИМден ал автоунаалар өтчү жолго чуркап чыкканда милиция кызматкерлери аны кууп жетип жерге жыкканын билдиришти. Таким воздух. Воздух қандай. Пожалуйста. Мындан кийин ал киши эс учун жоготуп каза болуп калган. Милиция жарыялаган видеодо кызматкерлердин төшүндөгү камералар тарткан кадрлар бар, бирок анда кармоо учуру көрсөтүлгөн эмес. Милициядан ошондой эле маркум буга чейин уурулук, денеге залал келтирүү жана бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөтүү же коркутуу айыптары боюнча соттолгонун билдиришти. Мындан тышкары ал психиатриялык ооруканада бир нече жолу дарылануудан өтүп, психикасы бузулган деген диагноз менен каттоодо турганын кабарланды. Азырынча маркумдун жакындары милициянын бул маалыматы боюнча комментарий бере элек. Алар президенттен тергөө акыйкат жүрүшү үчүн ишти өз көзөмөлүнө алуусун өтүнүп жатышат. В результате задержания скончался мой брат. В результате жесткого задержания, при котором милиционеры применили очень грубую физическую силу, повредили органы, и мой брат скончался. Маркумдун инисинин айтымында агасы 9 август күнү кечинде итин сейилдетүү үчүн чыгып, бир нече сааттан кийин укук коргоо кызматкерлери ал каза болуп калганын кабарлашкан. Прокуратура Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине ден соолукка оор зыян келтирүү беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Шектүүлөрдү колго түшүрүү учурунда милиция кызматкерлери мыйзам бузган учурлар Кыргызстанда бир нече жолу резонанс жараткан. Прокуратура былтыр июль айында өспүрүмдү инсультка чейин жеткирүүгө айыпталган милиция кызматкерине кылмыш ишин козгогон. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, укук коргоо кызматкерлери көчөдө электрондук тамеки чеккен өспүрүмдү административдик жоопкерчиликке тартам деп коркуткан. Андан соң ал өспүрүмдү картасынан акча алып берүүгө мажбурлаган. Анда милиция кызматкери ТИЗО 1-ге камакка алынган.